саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабы. Саламатсызбы угарман жана көрөрман, эфирде күн чабыт программасы, микрофондо Бахар Хакимова. Быйыл 4-9 июль күндөрү Тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылына карата Ысык көлдө жана Бишкекте жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча 3-чү эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Аны жер титирөөгө каршы инженерия боюнча эл аралык эксперттер ассоциациясы өткөрүп жатат. Бул конференциянын максаты эмнеде? Кандай жыйынтыктар күтүлүүдө? Курулуштар жер титирөөгө чыдамдуу болуш үчүн эмнелерди кылуу керек? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай? Бүгүнкү программада бул боюнча кеңирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Бизде конокто сейсмотуруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясынын жетекчиси, техника илимдеринин доктору Улукбек Бегалиев бар. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул Бишкекте жана Ысык көлдө өтө турган конференция боюнча айтып берсеңиз да, бул илимий практикалык конференция экен, жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча. Максаты эмнеде? Зарылчылыгы бар беле? Негизги максаты бүгүнкү күндөгү ошол сейсмотуруктуу курулуш боюнча дүйнөдөгү кандай жаңылыктар болуп атат. Ошол жаңылыктар менен илимпоздор, анан ошондой эле жана кесипкөй адистер, дүйнөдө таанымал адистердин өздөрүнүн тажрыйбасы менен пикир алмашуу, ошол жерде канчалык деңгээлде бүгүнкү күндөгү долбоорлордун туура келүүсү, ошо нормативтерге туура келүүсү, анан ошол эле нормативдин ичинде кандай өзгөртүүнү киргизүүсү, анан биз мисалы үчүн Союз маалдан бери өзүбүздүн нормативдик документтик базаны деген кайрадан чыңдай элекпиз. Дүйнө жүзүдөгү эч ак эле алар жаңы методикага өткөн, жаңы базаларды жасашкан, ошолор менен пикир алмашуу. Анан ошол жаңы нормативди киргизип атканда кандай кыйынчылыктар болду? Ошол үйлөрдү мисалы үчүн сейсмикалык күчтөргө туруктуулугун текшергенде канчалык мүчүлүштүктөр болду? Же болбосо жаңы нормативди киргизгенден кийин, же болбосо жаңы проекттерди киргизгенден кийин, андан кийин жер титирөө болгондо кантип имараттар өздөрүн алып жүрдү? Ушул сыяктуу маселелерди биз талкуулайбыз. Ал конференцияга дүйнө жүзүнөн бардык мамлекеттер катышат, Япониядан баштап Канадага чейин. Анан ошол окумуштуулар бул жерге Турциядан, Европадан, Канададан, бул биздин КМШ мамлекеттеринин баары тең келет. Ушундай чоң иш-чара болот Жанат мейманканасында. Биринчи бул жерде, андан кийин Ысык көлдө Талисман Village дегенде болот. Негизги биз 3-чү жолку өткөрүп жатабыз бул конференцияны. 16-жылы баштаганбыз. 16-жылы ушул ассоциацияны түзүп, анан ассоциациянын алкагында ошол бир канча мамлекеттер менен биз пикир алмашып, конференцияны алмак-салмак өткөрүп туруу деп чечкенбиз. Россиялык сейсмотуруктуу ассоциациясы бар. Алар так жылдарда, мисалы үчүн былтыр өткөргөн, эмки жылда өткөрөт конференцияны. Биз ошо жүк жылдарда ушул Бишкек менен Ысык көлдө өткөрөбүз деп чечип алганбыз. Бул жерде өтө тыгыз байланышта КАЗНИСА деген институт бар Казакстанда, ошолор менен тыгыз байланышта иштейбиз. Негизги ассоциациянын ушул конференциянын алкагында биз пикир алмашып эле калбастан, биз экскурсия, техникалык экскурсия деп коебуз. Ошол техникалык экскурсияны да өткөрөбүз. Ошол курулуштарга экскурсия алынат, э? Мисалы үчүн Союз маалында бизде 44 имарат салынган, көп кабаттуу үйлөр салынган. Алар активный система сейсмозащиты деп коет. Илгерки политехте, азыркы КГУСтада скользящий опора деп коет. Ошондой опора менен имараттын астына ошондой салынган үйлөр бар. Анан ошонун бирөөсү мына сиздердин жаныңызда, мына Иваницинада 9 кабаттуу крупнопанельный үй бар. Ошол эң биринчи эксперименталдык вибрация, үстүнө вибромашинаны коюп турган, титиреткен 9 балга. Титиретип турган, ушул жарайт экен дегенден кийин жанагы 12-чи микрорайон бүт бойдон ошол скользящий опора менен салынган. Алар 12-чи микрорайон ошо сейсмотуруктуу үйлөр деп эсептелинет. Анан жанагы келген окумуштууларды ошол жерге алып барабыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө жанагы жекече индивидуалдык үйлөр тамдар салынып атпайбы? Ошондой бир типовой бир үйдү 2 кабаттуу ошол железобетондон күчтөндүрүлгөн, ошол кыштан салынган,
ошондой үйдү титиретебиз. Титиретип аларга көрсөтөбүз. Андан сырткары мамлекеттик Госстройдун алдында ГИСИП деген институт бар, мурда Кыргыздын ИПС деп аталчу. Ошол институтта 80-жылдары салынган атайын платформа бар. Ошол платформаны дагы титиретип, анан окумуштууларга көрсөтүп, биз ушундай эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзө алабыз деп аларга көрсөтөбүз да. Андан кийин Скөлгө кетебиз. Скөлдө дагы 2 күндүк жана конференциялар, докладдар улана берет. Андан сырткары жана пикир алмашып, мындан кийинки жаңы долбоорлорду кантип түзөбүз, бири-бирибиз менен кандай иштейбиз, ушул сыяктуу жумуштар болот да. Анан эң негизгиси эмес, ушул эле конференциянын ичинде биз биринчи жолу быйыл ошол жер титирөөгө камсыздандыруу деген өзүнчө бир секция ачып, ошол секцияны атайын Турциядан окумуштуу бар профессор Мустафа Етик деген келе жатат. Ошол киши айтып, ошол киши баштап берет ошол. Бул үйлөрдү камсыздандыруу. Үйлөрдү страхование от землетрясения. Анан ал секция бизде мурда болгон эмес. Ушу быйылдан баштап киргиздик. Бүгүнкү күндө өзүңүз жана бир аз айткандай, үйлөрдү, имараттарды биз салганда ал канчалык сейсмикага туруштуу эместигин биз эч ким кепилдик бере албайт. Анан ошол эле учурда бул камсыздандыруу керек. Анан камсыздандыруу компаниялары азыр өзүнчө иштеп атат, ал өзүнчө бир мыйзам бар. Буга чейин сейсмикалык коопсуздук деген өзүнчө бир мыйзам бар болчу. Аны депутаттар жакшынакай кылып турган четке кагып салды, бирок жана камсыздандыруу дегенди киргизишкен. Анан ошонун алкагында дагы өзүнчө бир секция, аны да илимий жолдору, мисалы үчүн дүйнөдө мындай тажрыйба бар да. Эгерде сиз үй салып аткан болсоңуз, мисалы үчүн бир завод салып аткан болсоңуз, ошол заводдун канчалык риск бар. Жер титирөө болгондон кийин канчалык сиз ошо канча жылга бул чыдамдуу болот, сиз канчалык акча сала турган болсоңуз, ал канчалык сизди кепилдик бере алат, ошончо акча сизди актап бере алат да. Анан ушул тажрыйбаны бизге Кыргызстанга киргизишибиз керек. Ошону аныктоо мүмкүн да негизи. Ооба, ал көптөгөн методика бар. Аны жана мен айтып аткан мамлекеттик институт сейсмотуруштук курулуш боюнча Госстройдун алдындагы. Ошол институт илгери биз жасаганбыз абдан көп жумуштарды. Ошол Бишкек үчүн өзүнчө жасаганбыз. Азыр Ош, Каракол деп, Нарын деп өзүнчө ар бир шаарларга жасалган бар да. Анан мисалы үчүн жанагы МЧС министрлигине өтө зарыл нерсе, ошол эгерде жер титирөө болуп калса, кайсы шаарга канчалык техника көбүрөөк барыш керек, канчалык элге жардам бериш керек. Ошол эле жанагы саламаттык сактоо министрлиги кайсы убакта кимге жардам бере калыш керек. Же болбосо университеттердеги жанагы психологдор, же болбосо психологиялык агентстволор канчалык деңгээлде баттан алар реакция жүргүзүп, элдерге барып жардам бериш керек экен дегенин алар даяр туруш керек да. Анан ушул боюнча ал илимий көптөгөн жумуштар бар, анын жыйынтыктары бар. Ушул нерселердин баардыгы тең аныкталат. Андан сырткары бир секциябыз атайын ошол нормативдик базалар боюнча. Бул дүйнөдөгү тажрыйба боюнча, мен мисалы үчүн сизге мисал катары жанагы Новый Зеландияны айтып берейин. Новый Зеландиянын тажрыйбасында алардын эли Крайстчерчте 16-жылы, 18-жылы жер титирөө болгон, чоң жер титирөө болуп, абдан көп имараттар кулап калган да. Элдер кадимкидей ыйлаган. Эмнеге? Себеби деген окумуштуулар биздин үйлөрдүн баардыгы сейсмотуруштуу, дүйнө жүзү боюнча биздин норматив эң күчтүү деп алар элдин көңүлүнө бүт ишендирип коюшкан да. Элдин баары ошого көнүп ишенип калган. Анан эле кокустан жер титирөө болгондон кийин имараттардын баары кулаган. Кулагандан кийин элдердин психологиялык жактан өтө көп жабыркашкан. Анан бирок чындыгында Новый Зеландиянын нормативи өтө күчтүү. Новый Зеландияныкы, Японияныкы, Европаныкы, Американыкы. Анан ошолордун тажрыйбанын баарын кошуп, илгерки Союздун нормативин кошуп туруп, азыр Еврокод деп коебуз. Ошол Еврокоддор анан жаңыча түзүлүп атат да, жаңыча нормативдер. Илгерки эле Союздукуна окшош, бирок башкачараак кылып түзүлгөн. Дүйнө жүзүндөгү баардык окумуштуулардын тажрыйбасы алып кошулат ал нормативге. Анан Кыргызстан эмне? Кыргызстан Союз маалындагы нормативдер жасалган боюнча калып калганбыз. Азыр актуалдаштыруу маселеси жүрөт. Ал жерде ичинде нормативдин ичиндеги бир аз гана өзгөртүү киргизилбесе, негизинен илгерки Союздун маалындагы илимий изилдөөлөр негизинде жасалган норматив боюнча калып калып атат.
Сөзүңүзгө аралчы. Мисалы, азыр абдан жакшы нерсе айтып атасыз. Ошол эл аралык тажрыйбалар, мисалы, конференцияда көптөгөн ойлор айтылып атат экен. Иш жүзүндө сиздер ушул айтылып жаткан сунуштар колдонулуп атабы? Мисалы, сиз бир жыйынтыктарды байкап атасызбы? Биз ошол илимий конференциядан кийин резолюция кабыл алып, анан же болбосо ошол жерде пикир алмашкан көптөгөн суроолордун актуалдуу маселелерин алып чыгып, дайым конференциядан кийин биз ошол гостройго беребиз. Анан эми калганы уже ал чиновниктердин, алар улам эле алмаша берет, анан кийин бирөөсү кабыл алат, бирөөсү кабыл албайт дегендей да. Анан бирок мен айтайын дегеним, 16-жылкы конференциядан кийин 18-жылы жакшы, негизи 18-жылдан 17-18 жылдардан бери нормативтерди кайтадан иштеп чыгуу маселеси көп көтөрүлүп, жаңыдан нормативдер жасалып атат. Анан биз ошо сейсма туруштуу курулуш боюнча биздин норматив азыр СНГ мамлекеттеринин арасында күчтүү нормативтердин бири. Бул Казакстандыкы, Кыргызстандыкы, Украинаныкы, ошол нормативдер күчтүү биздики. Ошо СНГ боюнча. Калганы өзгөртө элек. Россия деген иштеп атат, улам иштеп атат, улам бир кайсы топ, берки топту ушинтип атып, бир нукка түшүшө элек да. Анан азыркы конференция ошолордун баары келет. Нормативди иштеп аткан кишилердин баары келет. Анан келбеген киши онлайн катышат. Анан сырткары баягы уже курулуп бүткөн имараттарды күчтөндүрүү, сейсмоусиление деп коебуз. Ошол күчтөндүрүүнүн тажрыйбасы. Канчалык эгерде бир имарат 30 жылдык тиги срок годности деген болсо, же болбосо 50 жылдык болсо, аны кантип уланта алабыз? Демек, аны күчтөндүрүш керек. Анын үчүн колоннасы башкача күчтөндүрүш керек, арматура менен. Ошонун дагы тажрыйба алмашабыз конференция негизинен алкагында. Негизи ошол Кыргызстанда инженердик изилдөөлөр канча убакытта бир жүргүзүлүп турат? Анан ошол имараттар менен курулмалардын техникалык абалы биздеги да жалпылап алганда чыдамдуулугу канчалык, сиз бул боюнча эмне айта аласыз? Муну сиздин сурооңузду экиге бөлөлү. Изилдөөлөр кандай жүрөт? Канча убакытта бир? Изилдөө деген тынымсыз жүрөт. Изилдөө тынымсыз жүрөт. Чындыгын айтканда, Гострой менен илим изилдөө институттар, анан кийин бул университеттер ортодогу ажырым пайда болуп калган да. Ажырым эмнеден пайда болгон? Улам сокращение деп атып, ошол илим жакты тейлеген, илим жакты карап турган жана отделдер, бөлүмдөр жоголуп кеткен, мамлекеттик уюмдардын арасынан чыгып кеткен. Анан алар түздөн-түз жана илимий жыйынтыктарды деген алып келип киргизишпейт. Анан даже ошол мен айтып аткан мамлекеттик курулуш, сейсма туруштуу курулуш боюнча институттун дагы илим деген жерин алып салышкан. Ушинтип илимди жалаң жок кылып салышкан да. Тескерисинче илимдин жыйынтыгын алып кошуш керек. Бирок илим изилдөө жүрүп жатат, ал тынымсыз жүрөт. Экинчиден, сиздин сурооңуз боюнча азыркы имараттардын жана сейсма туруштуулугу боюнча айтып атасыз. Ал сейсма туруштуулукту негизинен тартиби боюнча айтайын. Тартиби боюнча кандай болуш керек? Тартиби боюнча жаңы конструктивдик схеманы вибромашина менен титиретип, текшерип туруп, андан кийин ушул жарайт деп тыянак чыгыш керек. Андай тыянак 80-жылдардан бери боло элек. Анан азыркы курулуп аткан үйлөрдүн бардыгын тең, бардыгы сурай берет. Бул сейсма туруштуубу, сейсма туруштуу эмеспи деп. Аны сырттан көрүп туруп айта албайсың. Аны деген титиретишиң керек. Титиретишиң керек, нормативди текшеришиң керек, кайрадан расчет жасашың керек. Анан аны обследование деп коебуз. Прочность бетона кандай болуп атат, арматурасы туура салынганбы, ошонун баарын карап туруп, анан бир тыянак чыгат да. Анан жөн туруп алып эле бул жер тирөөгө туруктуу, бул туруксуз деп айткан өтө оор, туура эмес ал. Биздин Кыргызстандын аймагы мисалы кандай деп айтсак болот? Жер титирөөгө туруктуубу? Кайсы аймак же биз бардык эле аймагыбыз ошол кооптуулук барбы? Сейсмикалык жактан дүйнө жүзүндө Кыргызстан сейсмикалык жактан эң коркунучтуу деп аталат. Сейсмикалык жактан коркунучтуу деп аталат. Себеби бизде эч кандай жер жок, жер титирөө болбойт деген. Жер титирөө болбойт деген жер жок бизде. Эң эле минималдуу бизде 7 балл деп коет, элге 7 балл деп коет. Аны 0,2Ж деп айтабыз, пик ылдамдануусу боюнча, сейсмиканын ылдамдануусу боюнча. Ушул 7 балл мисалы үчүн Германияда эң күчтүү деп эсептелинет. Италияда 8 балл күчтүү деп эсептелинет. А бизде 7 балл эң эле кичинекей, анын болгондо да бир 20-30 чакта эле бир айыл ошол 7 баллга карайт.
Калганы муну Казакстанга жакын, Өзбекстанда Жалал Абадтан карап Өзбекстанга жакын жерлерде гана жетип ал деген бар. Калган жактын бардыгы 8-9дан ашык. Ал жер тирөө каяктан келип чыгат? Жер тирөө жердин жаракалары бар да, активный разлом деп коебуз. Ошол активный разломдор кыймылдагандан пайда болот. Жер тирөө. Кыргызстанда 102 ушундай жердин жаракасы бар. Кыргызстан боюнча. Бул аныкталган жерлер, э? Ооба, аны деген сейсмология институту берди, жана СНИП деп курулуш нормалары деп коебуз. Ошол нормаларга алып кирген официалдуу түрдө. Анан ар бир жердин жаракасы канчалык күчкө титирей алат, канчалык күч максималдуу титирейт. Ошонун бардыгы бул институт сейсмология изилдеп айткан да. Анан аныкталган, кайсы жерде жайгашкан, кайсы айылга жакын жайгашкан. Же болбосо кээ бир айылдар ошол аралап өтөт, ошол жердин жаракасы. Мына жайгашкан жерлер. Калп жайгашкан. Мына Бишкекте, мисалы үчүн, түштүк тарапта, тоонун этегинде ошол ысык ата жер жаракасы деп аталат. Ал Токмок жактан башталып, эмеге чейин, Сосновкага чейин кетет да, почти болжол менен айтканда. Анан ошончолук узундукта болот бул ысык ата разлом жер жаракасы. Анан сырткары, мисалы үчүн, Ошто 2-3 жарака бар. Анан ошол сыяктуу жаракалар Оштун ичинен өтөт да, мисалы үчүн, шаардын ичинен өтөт. Ошол сыяктуу жердин жаракалары анын имарат салганда, үйлөрдү салганда өтө этияттык менен ошо нормативди колдонуп, анан боло берет деген бу жерде деген такыр түшүнүктөн алыс болуш керек. Же болбосо мен мына үй салып койгонмун, 50 жылдан бери турат деген да туура эмес. Себеби ал 50 жылдан бери күчтүү жер тирөө болгон жок. Бишкекте да болгон эмес, Оштодо андай болгон эмес. Эң күчтүү жер тирөө 92-жыл гана болгон. Андан башка күчтүү жер тирөө буга чейин 1910-11 жылдары болгон. Анан ошон үчүн өтө этияттык мамиле кылыш керек да курулуштаргачы. Анан ошол изилдөөлөрдү жасаш керекпиз. Мен жанагы ассоциация жөнүндө да бир аз айта кетсем, ошол эл аралык сейсмотуруштук курулуш боюнча эксперттердин ассоциациясы бул жерде негизинен юридикалык жактардын бирикмеси. Анын мүчөлөрү кимдер? Мүчөлөрү Кыргызстандан КГУСта университети, ошол МУИТ деген университет, эл аралык инновациялык технология университети, анан Промпроект деген проектный институт бар, ачык акционердик коом, ошол. Анан азыр ошол эле уюмга Казакстандагы КазНИСА деген головной СНГ боюнча головной сейсмотуруштук курулуш боюнча головной организация деп аталат, БОС деп коебуз, базовый организация деп. Ошол мүчө. Анан Россиянын ошо сейсмотуруштук курулуш боюнча ассоциациясы дагы мүчө. Анан Россияда Радар деген мүчө. Анан быйыл мына биздин мамлекеттик институт сейсмотуруштук курулуш алар кирген атат. Ушул сыяктуу да. Анан ушулардын бардыгы эксперттер баарыбыз биригип, мисалы үчүн, бирибиз жасаган жумушту бирибиз жасай албайбыз. Анан азыр күчтү бириктирбесе, же болбосо акылды бириктирбесе, бир таянакка чыгыш өтө кыйын. Кичинекей Кыргызстанга жалаң гана биригүү керек да. Илимпоздор бирикмейинче, же болбосо бир таянак чыгармайынча, анда жакшы жумуш болбойт. Өтө бул сейсмотуруштук курулуш өтө узкий специальность болгон үчүн көп эле киши мен ушул сейсмикалык жактан мен адисмин дей берет, анын баары тең жалган да. Бул ошол жана ассоциациянын ичиндеги кишилер өздөрүнүн тажрыйбасын тиги мамлекетте, бул мамлекетте эмне болуп атат деп биз бири-бирибиз менен иштейбиз. Мен жанагы айтып аткан Япониядан баштап Канадага чейин деп аткан мамлекеттердеги белгилүү окумуштуулар биздин илимий консультациялык кеңештин мүчөлөрү. Алар менен биз кеңешебиз, сүйлөшөбүз. Бир маселе чыккан болсо алар менен акылдашабыз да. Анан ушул ассоциация ошентип иштейт. Андан сырткары биз ошол вибромашина деп айтып атпаймынбы? Вибромашинаны жасадык. Кичинекейин жасадык, анан чоңурагын жасадык. Бизде жок болчу да андай, э? Мурда Союз маалында жана мамлекеттик институтта бар болчу. Бу жерде бир топ үйлөр титиретилип, эксперимент жасалган. Мен жана айтып аткан бул Иваницинадагы азыр Жумабек деген көчө, ушул 9 этаждуу имарат, 110-кварталда 3 кабаттуу монолит үй, анан жана Энгельс көчөсү азыр эмне деп аталат болду экен. Ошол көчөдө бескаркасный азыр детский сад, бала бакчасы. Ошол титирелген, Туңгучта титирелген, ошентип бир топ үйлөр титиретилген. Титиретилгенден кийин аны массалык түрдө аны
долбоорлоп массалык түрдө аны курганга уруксат берилген. Ушундай болуш керек, тартиби ушул. Агай, азыр бизде жаңы үйлөр катар менен түшүп атат да, аябай көп түшүп атат. Демек алардын кепилдиги жокпу ошондой? Аны эч ким кепилдик бере албайт. Ошону курган киши да кепилдик бербейт. Алар айтат, мен арматураны көп салдым, дубалды калың кылдым, тиги бу деп. Аны бир гана жараткан Кудай билет, калганын баардыгын тең алар антип кепилдик бере албайт. Аны мисалы үчүн ар бир имарат биздин түшүнүк боюнча, ар бир имарат өзүнүн аты жөнү болуш керек. Бизде фамилия, имя, отчество деген бар, туурабы? Имаратта дагы ошондой болуш керек. Период колебания деген бар, амплитуда колебания, частота колебания деген бар да. Колебания канчалык 1 секундтун ичинде канчалык период жасайт, же болбосо канчалык деңгээлде титирейт деген нерселерди ар бир имаратка ошондой болуш керек. Көчөнүн аты жазылган жазабыз го, сыртына ошондой жазылса, анан сырттан отуруп туруп, бул имарат демек 2 секундта период 2 секунд экен. Бул өтө эле кыймылдайт экен, жашоочулар ошону билиши керек. Өтө гибкий экен. Эми жашоочу билбесе дагы баягы рискти эсептеген илимпоздор билиш керек. Жашоочуларга мисалы үчүн биз адамдар азыр илгери андай лабораториялар деле жок болчу, туурабы? Лабораториядан көп нерсе жок азыр. Эмне деген гана лаборатория. Ушул эле лабораторияда биз барып кан тапшырган болсоңуз, кандын составы мынандай, норма боюнча мындай болуш керек деген чыгат го. Ушул сыяктуу эле ар бир имарат ошондой болуш керек деп эсептейбиз бизчи. Анан норматив боюнча мындай болуш керек депчи. Ошондо гана кепилдик болуш керек. Анан эгерде эл жөнөкөй жаран имарат сала турган болсо, эгерде нормага туура келбесе, анда мамлекет ал имаратты үйгө кепилдик бере албайт, жардам да бербеш керек. Көпчүлүк киши айтат, мен акчам каражат. Анда акчанын каражатына ылайыктуу аякта нормативде бар, эмне кылып салыш керек. Такыр болбосо сынчтан салыш керек. Ушундай да. Анан мен негизги ойду сиздин сурооңуздан өтүп кетип калдым. Жок, мисалы ушуга эле улайда, мисалы өзүңүз билгендей Чаткалда май айында мектептен шыбы урап түштү. Андан ага чейин Бишкекте эле ушул көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дубалы да урап түштү да. Ушундай жагдайлар көп болуп атат да, мисалы ошол сейсма, ошол жер титирөөгө чыдамдуу болуш үчүн имарат эмнелерди эске алыш керек? Азыр бийлик дагы, куруучулар дагы. Бул Чаткалдагы мектеп менен бул Бишкектеги жана көп кабаттуу имарат экөөнү эки бөлөк караш керек. Чаткалдагы бул эксплуатациянын сапаты, анан бул илгерки салынган мектеп болуп, анан ал көптөн жанагы урап, ошол үстүнөн улам жан жаса, башка болсо, оңдолсо дагы, мисалы үчүн биз оңдогондо кандай кылабыз? Оңдоду десе, ремонт жасап коюп алып, биз оңдодук дейбиз. Биз сейсмотуруштуу курулуштун адамдары ремонтту биз баалабайбыз. Мен азыр сиздерге отуруп алып, бул дубалдын неден экен, колоннасы эмнеден экен деп отурам, мисалы үчүнчү. Же болбосо бир ресторанга барсам, үстү эмне экен, бул эмне деген жер экен дейм, мисалы үчүнчү. Ошондой эле жана мектептерде бул ремонт жасап койсо оңдолду деп айтылат да. Ал туура эмес. Ал ошол биологическое разрушение деп коет, жана жыгач көп бир канча жыл, мисалы жыгач 10 жылга гарантия, 15 жылга гарантия. Андан кийин бул мектептен канча жылдан бери турган мектеп. Демек ал ошончо жылдан бери топтолуп калган эмеси түшүп кетти. Ал сейсмотуруштуу менен экөө ал туура эмес. Ал муну сейсмотуруштууга жакындатпаш керек. Анан ал мектептин директору деле ал жерде техникалык кызматкери деле аны билген да эмес, аны эч ким оюна да келбейт. Ким эле барып чукуп эмне болуп атканын көрөт. Бирок жанагы биз жанагы ошол улам обшивка кылып, азыр жалаң обшивка менен заниматься этип атышпайбы? Ошондо биз үстүндөгү конструкциянын ийилип атканын, ийилбей атканын биз байкабайбыз, карабайбыз да. Анан жанагы мен сейсмикалык коопсуздук деген илгери биз мыйзамды жогорку кеңештен өткөрдүк эле, аны алып салышты. Ошол жерде жоопкерчилик, эксплуатацияга жоопкерчилик. Ушул имараттын ээси ким? Марал ФМби? Анда Марал ФМ ушул имаратка жоопкерчиликтүү болуш керек. Суу түшүп атабы? Демек сууду токтотуш керек. Суу бетонго кирип атабы? Значит, аны токтотуш керек. Эгер бир жер саргарып калды, анда специалист чакырыш керек. Ичинде коррозия болуп атабы, эмне болуп атат депчи. Ошондой жоопкерчиликтүү нерсени элдин эмесине киргизиш керек да, ал мектептинчи. Эми экинчиси, сиз айтып аткан жана көп кабаттуу үйдөгү курулушта жана ограждение болгон дубал түшүп калыптыр. Эми
чындыгын айтканда мен өзүм ал жерге барган жокмун, бирок жана видеодон, сүрөттөрдөн көрүп отуруп, жанагы бизде ошол кирпичтен салынабы, же болбосо ошо блоктордон, ар кандай блоктордон салынабы, ал жерде нормативде жазылып турат. Горизонталдык түрдө арматура болуш керек. Ал арматура ошо колонналарга бекиш керек. Анан вертикалдык түрдө дагы железобетон включение деп коебуз, ошондойлор болуш керек. Ал жерде ал болгон эмес. Болгон эмес. Анан мындай курулуп туруп ошонсо дагы ошонун курулушуна уруксат берилип салынып атат да үйчү. Эми менин оюмча проектиде андай жок. Бул негизи салынып аткан да. Ошон үчүн жанагы имараттарды салып аткан киши эмне үчүн алар гарантия бере албайт? Себеби сырттан эле сен кладка жасай аласыңбы? Келе деп эле жасайт. Ал туура эмес. Анын баары тең билимин текшериш керек, анын категориясын текшериш керек. Илгери жана ошол кладканы боюнча категориялар бар, өзүнө ылайыктуучу. Ким кандай категорияда ошол кынаптап кыштарды кое алат. Же болбосо бетон куйгандардын бетонщик, там кладчик дегендердин өздөрүнүн категориялары бар. Ошол нерсе таптакыр эле жоюлуп кеткен да. Ошонун негизинде алар жумушка алыныш керек. Аттестация деп коебуз. Менен болуш керек дегенди айтып атам. Эгерде ошондой болгондо, мындай болбойт болчу. Анан контроль, текшерүү болгон эмес. Ишеним, бул сенин тайкеңдин баласы, бул дагы бирдекеңдин баласы, ой салдыңбы, бүттүң. Ал туура эмес болот. Анан ушундай абдан өкүнүчтүү кубулуштар пайда болуп атат. Ошол өкүнүчтүү нерселерди уккан сайын биздин жүрөктөр тим эле кошо титиреп кетет да. Жаңылык уксак ушундай болот. Анан мисалы үчүн фасад. Азыр фасад маселесинде үйлөрдүн сыртын ошо жасалгалоо маселеси абдан күчтүү болуп баратат. Имараттардын ичин да жасалганда аябай күчтүү болуп баратат. Ошол макул жасалгалашсын. Бирок ошол бекитүүчү элементтер, крепежный элементтер, ошолор кандай деңгээлде? Аны титиретиш керек. Аны эксперимент жасаш керек. Эксперимент жасабайынча аны болбойт. Мисалы үчүн мен сабак берсем, студенттериме айтам: "Ай, силер свиданиеге кыздарыңар менен имараттын үйлөрдүн астына турбагыла, алыс парктарга баргыла" депчи. Себеби азыр көп эле үйлөрдүн сыртына көп нерсени чаптап атышат, ошол эле учурда жанагы оор таштарды дагы. Ал таш түшүп кетсе эмне болот? Ал таш түшүп кетсе өтө өкүнүчтүү болуп кетиши мүмкүн. Кызың жок каласың деп да, ар кандай деп тамашалап айтам, бирок менин оюмча ошондой тамаша менен ал эстеринде калат болуш керек депчи. Анан анын баардыгын эксперименттен өтүш керек. Эксперимент өтпөсө болбойт. Муну кайсы бир жылы ошондой таштар балдардын ойной турган игровой площадкага түшүптүр. Дагы жакшы, бала жок болгон жерде. Анан же болбосо жаңы курулган үйгө элдер кирип уже жашап атса, сыртынан таш кулап атат. Аны бүт сыртын кайрадан түшүрүп, кайрадан жасашты. Бул эмнеден? Ошол сапаттан. Мунун баары сапаттан. Жана сиздин айтып аткан көп кабаттуу үйдө жана дубалдын урап түшүшү, мунун баары сапаттан. Муну контролдун жоголгондугунун кесепети болуп эсептелинет дейбиз. Ушул биздин анда нормативдик документтердеги мүшүлүштүктөрдө карама каршылыктар барбы? Аларды өзгөртүү керекпи азыркы учурда? Зарыл болуп турабы? Ооба, андай бар. Мисалы үчүн мен жана айтып аткан Еврокод деп атпаймынбы? Ошол биз Еврокодго тууралап, ошо сейсмо туруштуу курулуш боюнча норманын расчет жагын, эсептеген жагын дүйнөлүк өмөгө алып келдик, тажрыйбага алып келдик. Ал эми конструктивдик жагы илгерки ойдон калган. Анын ичинде бир аз өзгөртүү киргизилди. Себеби биз кадам сайын улам өзгөртүү киргизели дедик да. Себеби университетте да аны окутушубуз керек. Жанагы проектировщиктер аны билиш керек, конструкторлор билиш керек. Алардын баарын улам этап менен үйрөнүшүбүз керек. Бирок көптөгөн күчтөр бар да, бул курулушта дагы абдан көп. Ошол эле курулуш компаниялары кызыктар эмес жаңылыкка. Ошол эле текшерүүчүлөр кызыктар эмес жаңылыккачы. Анан ошол жаңылык тескерисинче жакшы нерсеге алып баратса дагы аны жалаң жаман жагын алып чыгышып эле, анан норматив улам күчкө жакшы кирбей атат. Анан бирок түшүнгөн жакшы проектировщиктер, түшүнгөн компаниялар уже жаңы норма менен иштеп атышат. Сиздер өкмөткө сунуштайсыздарбы? Ооба. Биз өзүбүздүн сунуштун баарын ошол Гостройго беребиз да. Гостройго беребиз. Жанагы айтып аткан мамлекеттик сейсмо туруштуу курулуш боюнча институт менен тыгыз байланышта иштейбиз, ушундай. Бирок ошол сиз айткандай ушул мамлекеттик органдарда канчалык эске алып атат сиздер берген сунуштарды, мисалы? Жеке компаниялардан тышкары. Биз мисалы үчүн мамлекеттик
органдардын бүгүнкү күндө күчү жок. Система иштебей калган. Система иштебей калган. Азыр жана акчасы бардын багы бар болуп калган да. Курулуш тармагын айтасызбы же жалпы? Курулуш тармагын айтып атам. Курулушту гана айтып атам. Эгерде текшерүүчү аяка барса, ал эмнесин текшерет? Биринчиден, ошол текшерүүчүнүн өзүнүн билими кандай? Анын деңгээли кандай? Ошол проект менен курулуп аткан нерсени кандай өлчөмдө текшере алат? Мисалы үчүн, лабораторияда иштеген кишилердин деңгээли кандай? Мисалы үчүн, ар бир бетон лабораториядан өтүш керек, лабораториялык анализденчи. Ошол лабораториялык анализден өтүп атканда дагы кээде лабораториядан келген анализ көрүп алып жүрөгүң түшөт да. Эмне деген лаборатория ушинтип чыгарып аткан болсо, эмне деген деңгээлге түшүп кеттик деген тыянакка келесиң да. Ал эми үйлөрдү салып атканда арматураны коюп атканын көрүп алып, муну ким текшерди деп таң каласың да. Мен эми жалпы айтып атам, жана изилдөөчү катары, окумуштуу катары мен жаман жагын айтам да. Себеби жаман жагын айтканда, кемчилдигин айтканда, анан адам ошого көңүл бурат. А эгерде жалаң эле мен жакшы деп отура бергесем, эртең жетиресе, бир үй бир жаракка кетсе эле эмне деген чырт чыгат, туурабы? Ал туура эмес болуп калат да. Ушу курулуш материалдары боюнча эмне айта аласыз? Мисалы, канчалык сапаттуу материалдарды колдонуп атасыз? Мен материаловед эмесмин, материал таануучу эмесмин, бирок азыр сырттан келип аткан ар бир материал ал тыгыз жанагындай изилдөөдөн өтүш керек. Кээ бирөө өтүп атат, кээ бирөө өтпөйт. Түздөн түз базарга түшүп калат да. Андай болбош керек. Алардын ошол жана эл аралык стандарттар бар, ISO 9001 тиги бу деген. Ошолорго туура келе турган келиш керек. Мен сизге бир гана себепти, мисалды айтып берейин да. Ошо материал боюнча. Мисалы үчүн үйлөрдү жылытуучу бизде ар кандай волокно, базальтовый волокно тиги бу деп колдонобуз. Ошонун Кыргызстанда чыккан базальтовый волокно абдан туура келет. Санитардык нормага дагы, адамдын ден соолугуна дагы абдан туура келет. Кыргызстандыкы. Себеби ошол ташты эритип жасайт да. Ошол буладан жасалган бул туура келет. Ал эми Европадан башка жактан келген ал туура келбейт. Себеби алардын ташында алюминий аз экен. Алюминий аз болсо, анан ичиндеги составы аз болсо, ал адамдын рак оорусун алып келет экен да. Эмне үчүн ал Европадан келсе бизде арзан болушу мүмкүн? Мүмкүн эмес да. Себеби алар өздөрүндө өтпөйт. Ошон үчүн бизде келет. А бизге эмне эле болсо кирип келе берет. Андай болбош керек да. Бардыгы изилдөөдөн өтүш керек. Мындай айтып бересизби анда, мисалы, мишектин кайсы аймагына там салуу кооптуу болот? Мисал келтирип айтсаңыз болобу? Мисалы, бул түштүк аймак же түндүк аймак дегендечи. Азыр анткени жаңы үйлөр жана көп айттык, жаңы үйлөр көп түшүп атат. Бишкектин өзүндө негизи бир айтайын, кайсы жерге болбосун сапаттуу салыш керек үйдө. Сапаттуу, абдан жакшы кылып салыш керек. Кайсы эле жерде болбосун. Мен инженер катары айтайын, кайсы жерде болбосун сапаттуу сала турган болсоңуз, анда ал үйүңүз туруктуу болуп берет, ал жакшы иштейт. Иштейт дегеним эми жетирөөгө каршы туруктуулугун көрсөтөт. Ал эми коркунучтуу деп, эмне үчүн биз коркунучтуу дейбиз? Жанагы мен айтып аткан жердин жаракасына канчалык жакын болсо, ошончолук жердин титирөөсүнүн күчү, ылдамдануусу, жана пика ускорение деген. Ал ошол жердин жаракасына жакын, чоңураак болот. Демек, бизде жана тоо жактагы ысык ата жер жаракасына канчалык жакын болсо, анда ошончолук ал жакта сейсмикага көбүрөөк требование, демек аны ошончолук 2 эсе көбүрөөк эсеп күчтүү талап кылынат да. Андан сырткары ага жакындаган сайын. Ал эми мынау ылдый жакта БЧКнын тегереги ошого жакын, андан ары ылдый болгон, эмне үчүн аны коопсуз дейбиз? Ал жакта жердин нымдуулугу. Жер канчалык ным болсо, жердин титирөөсү баары ошол жерде такалып көп тарап кетпейт да. Эгер таш болсо бат тарап кетет. Эми нымдуу болгондугу үчүн ошол жерде жер катуу титиреп тура берет. Ошон үчүн бул абдан кооптуу. Анан ал жерде жердин баягы ылайы болгондугу үчүн үй чөгүп, чүтүп кетиши мүмкүн. Ага нормативди аябай күчтүү талап кылыныш керек. Бирок мен ойлойм ошол биздин Бишкектин жана түндүк жагын курулушту ошол жака күчөтүш керек. Ошол жак туура, ошол жака күчөтүш керек. Мисалы үчүн Санкт-Петербург жалаң сазга курулган.
Эмнеге биз андай бул жер өтө саз эмес, салса болот. Норматив бар, ал жерде кантип эсептеш керек бар, конструктивдик чечимдер бар. Анын баарын курса болот да, жакшы туруп. Анан эми ортосунда салса, биз эсептейбиз бул жакшы деп. Мисалы үчүн сиз азыр жакшы жерде жайгашкансыздар. Мындан өйдөрөөк жана микрорайондорго чейинки жерлер, түштүк магистралга чейинки жерлер ошол жакшы жерде эсептелинет. Топурагы да жакшы. Анан ортодо ушул жерге салса жакшы болот. А тамды эмнеден салса курса сейсмостойкий туруктуу болот? Абдан жакшы суроо берип атасыз. Биз мына кыштан арылышыбыз керек, кирпичтен. Кирпичтен арылышыбыз керек. Бул кирпич абдан туура эмес. Мисалы үчүн Японияда, Токиодо бир 2 кабаттуу кирпич там бар. Аны бир тарых катары сактап коюшкан. Тарых катары. Анан сырткары Токиодо баягы темир жол станциясы бар. Ошол 2 этаж, 3 этаж болуп салынган. Анын астына баягы сейсмоизоляция деп резина металл опораларын коюп, ошентип сакташкан. Бул тарыхый имарат депчи. Сактап коюшкан да кирпичтен. Анан кирпич салышпайт. Кытай 80-жылдар, 70-жылдын аяктарында изилдөө жүргүрүп, кирпичти канчалык деңгээлде топурак бойдон калса пайдалуубу же кирпич бойдон калса пайдалуубу деп эсептешкен да. Эсептегенде топуракты кирпич кылганда зыяны көп болот пайдасына караганда деп тыйнак чыккан. Ошон үчүн кытайлар дагы кирпич токтотуп коюшкан. Болсо кирпич мына салам десе ошол жакта аябай салчу илгери. Жана Уйгур автоном жактарда. Анан Казакстан 80-жылдын аягы 90-жылдын баштарында токтотушкан. Алар кирпичтен салбайт. Эгерде Алматыга барсаңыз кирпичтен салбайт. Кирпичтен салган үй ал сейсмотуруштуу болуп эсептелинбейт. Эмне үчүн? Ал ар бири бирден кынапталат да. Ошол жанагы сапаты ошол жакшы болбосо ал бири-бири менен бириге албайт. Кыргыз бири-бири менен бирикпейт, ошондой эле кирпичтер бири-бири менен бирикпейт. Бетондон салган бул сейсмотуруштуу болуп эсептелинет. Анан бүгүнкү күндө ошол жанагы эксперименталдык изилдөөдөн өткөн бул жанагы здание с монолитными стенами деп коебуз. Монолиттүү дубалдары, узун дубалдары монолиттен салынган имараттар сейсмотуруштуу. Андан кийинкиси эле жанагы крупнопанельный деп коебуз. Жана азаттан чыгарган 9 кабаттуу, 5 кабаттуу үйлөр, ошолор сейсмотуруштуу. Калганы изилдөөдөн өтө элек. Өткөн жок, өткөргүсү келбейт деп айтайынчы. Эч ким өткөргүсү келбейт аны. Бул ашыкча чыгым болгон үчүнбү? Мисалы жаңы курулуштар эмнеге ошол изилдөөгө ашыкча чыгым деп айткан негизи туура эмес да. Наоборот, эмнеге өткөргүсү келбейт да анда? Коркот да. Коркпогон киши талапка жооп бербейт деп атасыз да. Өзүн ишенбейт да. Мына мисалы үчүн ошо сиз айтып аткан көп кабаттуу үйдө жөнөкөй ограждение сиз айтып аткан шамалга кулады деп атасыз. Эми ал шамал эмес го, мүмкүн жанагы центр тяжести туура эмес туруп калып бирдеке болуп түшүп кеткен болушу мүмкүн. Бирок ошондой сыяктуу нерсени көргөндө ар бир өзүңдүн иштеп аткан жанагы куруучу кишилердин эч кимдин билбейбиз да биз. Мисалы үчүн алар кандай сапатта салып аткан нерсесинчи. Ошону коркот деп ойлойм да. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бүгүнкү программабызда ушул тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылына карата өтүп жаткан жер тилөөгө туруктуу курулуш боюнча 3-эл аралык илимий практикалык конференция, анда сөз боло турган темалар, ошондой эле бишиктеги курулуштардын жер тилөөгө чыдамдуулугу канчалык, ушул теманы сөз кылдык. Биздин суроолорубузга сейсмотуруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясынын жетекчиси, техника илимдеринин доктору Улукбек Бегалиев жооп берди. Рахмат, келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Ийгилик каалайбыз. Угарман жана көрөрман, эфирдин кайталоосун Маралдын Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.